Assalamu alaikum урматтуу дыйкандар, дыйканчылык жакшы көргөндөр, огород иштеткендер. Бүгүн 2 сентябрь 24-жыл. Мен мындан бир жума мурун таласка барып, жанагы отоо чөптөрдөн жер семирткич жасап, ошону колдонуп жаткандардын чарбаларын көрүп келгенмин, мурун чыгарганмын. Анан келерим менен эле ошо отоо чөптөрдү мындай идишке салып, красканын идишине анан кайнар суу куюп койгонмун. Мына бүгүн 8 күн өттү. Мына аябай мындай сасып, жыттанып, мындай чириптир, мындай күрөң болуп. Анан эми азыр ушуну мен мына жерде помидорум бар. Ушуга куям. Мына үйдө эле огородко ушундай кичине жерге өзү жегенге деп помидор неме кылып койгом. Эгип мен кеч эккенмин. Атай ошо немеге бышсын деп. Жанагындай салат малат жапкан сезонго бышсын деп кечирээк эккенмин. Негизи өзүм деле көңдүн үстүнө эккенмин. Муну жанагы чөптөрдү өлтүргөн дары себептир бала огородко. Ошол тийип кетип, ошол чачырап кетип. Мына ошонун бери жакшы боло албай атат. Жана чөптөрдү өлтүргөн дарылар бар го. Ошону себеп болгон экен, жакшы боло албай атат. Бирок мына өзүбүздүн помидор сонун өсүп аткан. Мына кичине эле 2 эле түбү өзү. Анда алып көтөрүп койгом байлап темир менен. Азыр ушул жерге мына сууну куям. Мына сууну ушу тамырына куям. Тамырына куям. Анан кандай жыйынтык болот? Жалбыраган түсүнөн эле айтылат. Ошондо сиздерге көрсөтөм буйруса. Мына азыр тамырына куябыз. Туугандар, мен өтө сонун нерсеге күбө болуп турам. Өткөндө отоо чөптөрдү мына огороддогу эле бир жумадай сууга чылап, кайнак сууга чылап, анан коюп койдум эле. Бир жума чыланып туруп, анан куйганмын. Андан бери мына 2 сентябрь күнү куйган экенмин. Бүгүн 10 сентябрь. Мынандай болуп, мына билинди. Мына жап жашыл болуп, мына сонун өсүп атат. Мына көрүңүздөр, мына жаң чыкты. Мына сотка менен тартылганда кандай билинип атат билбейм. Мына жалбырактар мына бир жума. Мына дүркүрөп өсүп атат. Мына эле картошкадай. Мына көрүңүздөр. Аябай таасир этиптир помидорго. Мына жерге 2 түп помидор эгип койгом. Бул помидор өзү чыгып алган экен. Тек көмгө. Аны ошону ушул жака көчүрүп койгом да. Мына карагыла. Мына органика. Мына көңдүн үстүнө эле эгип койгон элем. Анан кийин таластан жанагы органикалык ыкма менен дыйканчылык кылгандардын дыйканчылыгын көрүп келип, анан мына бул помидорго эмес, буга эмес. Мынага көбүрөөк астына куйдум эле да. Мынаны караңыздар эми. Мына аябай өсүп. Мынаны кала. Укмуш таасир берет экен. Эми азыр мен буга мына оорулар тийбес үчүн азыр мына кекире, ошол жакта кекире деп коет. Ошо кекирени кайнак сууга чыладым бир 5 күндөй. Ошону азыр куям.